Сөзүбүздүн аягында дагы бир суроо, мына кече жакында өзүңүз көрдүңүз, феминисттерден чыгып, биздин коомчулукту бир топ дүрбөлөңгө салышты. Алар дагы бүгүн даттанып жатат, биздин коомчулугубуз, биздин укугубуз корголбой жатат деп. Ал эми бейөкмөт уюмдары аларды коргоо максатында көп сөздөрдү көбөйтүп жатышат. Эмне кылышыбыз керек? Ошо феминисттерди колдошубуз керекпи? Биз дагы ошо Европадай болуп, эркегибиз эркек үйлөнүп, аялыбыз аялга тийип, ошол салт сана, үрп адатыбыздын баарын бузуп, ошол нерсеге багыттап кошулушубуз керекпи? Же эмне кылышыбыз керек? Ошону сурайын дегем. Анан экинчи суроом, сиздин укуктарын, жарандардын укуктарын коргоодо эгерде мыйзамдан чекке чыгып жаткан жарандар болсо, биздин Кыргызстандын мыйзамына туура келбеген нерселерди жасап жаткан жарандар болсо, алардын да укугун коргой бериш керекпи? Же аларга бир чектөө коюш керекпи? Эми мындай да, жанагы радио теле көрүүчүлөр, интернет баракчада отургандар туура түшүнсүн, бул баягы Садыр Жапаров, баягы Атамбаев жалаң ошол чиновниктерге барып жөнөкөйлөргө ошол жөнүндө сөз болуп калбы, жөнөкөйлөр четте калды деп, жөнөкөйлөр менен да жолугуп атат. Жанагы экстремизм, терроризм менен абакта отургандар менен жөнөкөй баягы болор болбос иш үчүн же өтө орчундуу чоң иштер менен жөнөкөй адамдар, аларга да жолугуп, аларга да кайрылып атабыз. Өмүр бою эркинен ажыраган адамдардын дагы баары өзүм да жолугуп келдим алар менен. Алды 22-23 жыл болуптур отурганына, арты 5-10 жыл болуптур. Ошолордон өйдө жолугуп, өзүм сүйлөшүп, билип келдим да, кабарым бар. Эми бул жерде мындай, албетте мен да азыр кичине өзүм бир мындай ынанбай турам да. Жолуккандан кийин албетте мен деле чыгып сайрап элге жеткирсем, мына тияка бардым, тиги менен сүйлөштүм деп менин деле айткым келет. Бирок алар менен сүйлөшкөндө мен баягы эми алардын да укугун сыйлашым керек да. Мен любойдун мен эртең чыгам. Ол айтып койсом болобу, же журналистке кабар берип коеюңбу десем, көбүнчө 90% макул. Жок, биз аны түшүндүк, Токон мырза. Сиз эмеден суроодан алыстабасаңыз, жанакы бизге деген мыйзамы чектелген. Жок, мен толуктап атам, мен жооп берем, 10 сурооңо деле жооп берем. Мен ошону түшүнсүн деп атам, элчи. Ошол жагы. Арыз келген кишилерчи, жөнөкөй көчөдөн келген кишилер арыз жазса азыр укук коргоо боюнча, андан да сурайбыз биз. Сура, ушул боюнча сайтка чыгарсак болобу? Кабар берсек, эл журтка жеткирсек. Бир тобу, бул менин проблемам, жолдошумуз. Мен сени бул жерге, мени гезитке чыгар, радиодон какша деп келген жокмун. Мен укугумду колгоп бер деп келдим деген сөздөрдү угуп атам мен бүгүн. Ошон үчүн туура түшүнүк болсун. Мен ошону толуктап коеюң деп эле айттым. Жанагы 8 мартта болгон жүрүш боюнча омбудсмендин табияты бул кичинекей баладан баштап тетиги адам өлтүргөнгө, террористтерден өйдө мен адам укугун коргошум керек. Анан тигинде экен, бул ЛГБТ экен, же болбосо тигил кен, террорист кен, же бул акмак экен, тигил бул дегенге менин акым жок. Мен бул адам болгондон, жаран болгондон, инсан болгондон, мен анын динине карабай, саясий көз карашына карабай, социалдык статусуна, байлыгына карабай, улуу кичүү дебей, жыныстыгына карабай, мен баарынын тең карап укугун коргошум керек. Бул маселе боюнча албетте бул жерде ошол чыккандардын укугун мен коргошум керек. Ал жагабы бирөөгө, жакпайбы, өлкөгө жагабы, жакпайбы, элге жагабы, жакпайбы, мен коргошум керек. Мыйзам болбогондон кийин. Мыйзам болгондон. Бул бир. Экинчи, албетте адам катары, ата катары, албетте айрым учурлар мага жакпайт. Бул терс көрүнүш. Бул кыргыз каада салтына, биздин элдин руханий баягы байлыгына, каада салтына, маданиятына терс келет. Бирок ошого карабастан мен баары бир мен колдошум керек анын укугунчу. Мыйзам боюнча колдошум керек. Анан албетте бирок
бул да мен түшүнүшүм керек. Бул психологиялык проблема, бул физиологиялык, бул медициналык, бул социалдык проблема. Ал төрөлгөндө жанагы трансгендер болуп төрөлбөйт, гей болуп төрөлбөйт, лесби болуп төрөлбөйт. Бул жанагы проблемалардын негизинде анан мына психологиялык деп атпайбы, медициналык, социалдык ушулардын комплекстүү негизинде ошондо болуп калган. Ошон үчүн мен алардын укугун коргошум керек. Коргошуң керек, Мындан келди бизде акыйкатчы эмес, биздин Кыргызстандагы мыйзам күнөөлүү экен. Мыйзам биздин өзүбүздүн. Жок, мыйзам күнөөлүү деп айтпайт. Анткени бизде деген чектөө жок болуп атпайбы? Алар бүгүн каалагандай чыгып атат, каалагандай өлкөнү деген өкчөп калчап атышат. Бүгүнкү деген бүт мамлекеттин көңүлүн ошолорго буруп, ата-энелерди тынчсыздандырып жатат. Эртең биздин бала чакабыз ошондой болсо кандай болот деген. А эгерде чектөө болсо анда алар ачык чыкпайт эле да. Алар ачык чыгып аткандан кийин алардын да укугу жок бирөөнүн укугун тебелегенге. Берки тарапты да мен угушум керек. Аларга нааразы болуп чыгып атпайбы? Анда укугу бар да, ошол каада салтты, ата-бабадан калган каада салтты, руханий байлыкты, мында ата-бабада жок нерсе, мен ушуга каршымын деп чыгып атат да, анын укугун коргошум керек. Мен тияка түшүндүрүшүм керек. Туура, сенин укугуң, бирок сенин укугуң башка адамдын укугу тебеленгенге чейин сенин укугуң бар. Сен ошол укугуң менен пайдаланып башка адамдын укугуна шек келтирсең, тебелесең, сенин укугуңду ошол жерден токтотуш керек мыйзам боюнча дагы. Мен да ошого каршы болом деп эки тарапка түшүндүрүшүм керек да мен. Ал эми бизди Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарынын алар деген эч качан биздин кыргыздын салты, жанагы кир жууаш керек, чай куйбаш керек деп ал аялдардын укугун коргогон адамдар болуп, биздин салт санааны тебелеп тепсешип, ал эми Европадан келген ошол жана биз жогоруда айтып кеткен феминисттердин укугун коргоп жаткан бейөкмөт уюмдарына кандай чаралар көрүлөт? Же аларга дагы ошондой эркиндик берилгенби? Бейөкмөт уюмунун укук коргоочусу болуш үчүн биздин мыйзамда аларга атайын бир уруксат, бир жоболор, бир өзүнчө бир устав иштелип чыкканбы? Же алар каалаган эле киши барып эле мен бейөкмөт уюмунун акыйкатчысы болом, укук коргоочусу болом деп Европанын акчаларын алып, ал жөнүндө бүгүн далилдер абдан эле көп экен. Алар деген жанагынтип биздин бир салт санага туура келбеген нерселерди алып чыгып, элдин бир коомдун түпкү ойлорун бузганга акылары барбы? Ошол жөнүндө жеке пикириңизди айтып кетсеңиз. Бүгүн дүйнө жүзүндө ушул проблема болуп калды. Бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө адам укугу менен ата-бабадан каада салт, элдин маданияты, кулк мүнөзү, руханий байлыгы менен адам укугу маселеси өккө барып туруп бир туңгуюкка такалып калды, тирешип. Мына ушундан кантип чыгып кетишердин бүгүн жеке биздин институт эмес, бүт дүйнө жүзү философтор, саясатчылар баары азыр ушунун үстүндө иштеп атат. Социал политологдор бүт ушул маселенин үстүндө иштеп атат. Ошону менен бизде да ушул абал, биз ушун менен жолуктук. Бир чети бул биздин каада салтта жок нерселер да, жана алып келип аткан, сырттан алып келген. Аны эл кабыл албай атат. Айрымдары, баары эмес, но көпчүлүгү кабыл албай атат. Бул проблема бар, муну чечиш эми бул саясатчылар, мыйзам чыгаруу органдар, ушу аткаруу бийлик органдары муну ойлонуп чечет болуш керек. Анын ичинде биздин институттагы, бизде азыр ушул маселе менен эми жана МПОлор боюнча ушунча суроо бердиңиз. Мен эми көп мындай журналисттер деле көп эле кайрылды, айтпай аттым элем. Мен көп жыл бою ушул улуттук коопсуздук кызматында иштеп калбадымбы. Анан ошондо ушул азыркы күнү ушул МПОлор боюнча закон НКО бул мыйзам тиги 97-98 жылы биз иштей баштаганбыз. Ошондо жумуш топтун мүчөсү да болгом мен. Өзүмдүн ой пикиримди жеке өзүм эмес, жалпы улуттук коопсуздук кызматынын көз карашын айтып, аны жазганбыз. Религия боюнча жазганбыз, саясий партиялар боюнча жазганбыз. Бул эми баягы биринчи президенттин учурунда болгон. Анан а киши ошондо
саясий партияларды мыйзамды кичине кого тургула анан бул НПО менен жанагы дин уюмдары бар да ошол боюнча мыйзам эгер мен жаңылбасам өкө тең 99-жылы кабыл алганда бирок иш ошол 97-98-жылы башталган. Ошонун демилгечилери ошол иш жумушчу топтун мүчөсү болуп мен иштегем. Ошондо буларды баягы контролдо, сантролдо ошол механизми ошол жерде тиңге биз кыптык. Мында азыр деле окусаңар ошол жерде жазылуу кандай болот дегил бул. Эми албетте мамлекет болгондон кийин, эл болгондон кийин элдин кызыкчылыгы болот. Мамлекет болгондон кийин мамлекеттин кызыкчылыгы болот. Бул баягы туу катары бийик нерсе да. Бул даже элдин кызыкчылыгы айрым маселелерден өйдө болот. Ошон үчүн ошол мамлекет коопсуздугуна келгенде, улуттун коопсуздугуна келгенде албетте айрым чектөөлөр, тактоолор, кандайдыр бир бөгөттөр болуш керек. Бирок ошол эле учурда бир нерсени эске алыш керек. Мамлекет өзүнүн мыйзамдарын биз баягы оондун документтерин, эл аралык документтерин кабыл алганбыз. Мындайча айтканда, жана жалпы адамдын укугу боюнча декларация жана 48-жылкы бар да, ошого кол коюп, ошого макул болгонбуз, тааныйбыз деп. Ал жерде адам укугу бар, НКО бар. Мындан тышкары 94-жылы биз кабыл алып, бар кийин 97-96-жылдары парламенттен ратификация кылып, жана Международный пакт о гражданских политических правах деген бар, чоң документ. Аны да алганбыз, биз аткарабыз деп. Эми бир чети өлкөнүн кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы, коопсуздук маселеси турат. Экинчи жагынан элдин баягы мындайча айтканда ата-бабадан калган каада салтыбыз бар да, көз карашыбыз бар да. Үчүнчү жагынан эл аралык документтерге кол коюп алганбыз. Мына ушул үчөөнү бириктирип, жакшы бир түз орун таап чыгып кетиш керек. А мунун орунду мен өткөндө да жолугушуда айттым. Муну бир эле жол менен чечесиңер дедим. Бир жол бул диалог жолу менен. Диалог жолу менен отуруп, мындайча ири отуруп түз чечкенге ошоnuш керек. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Ошол НПОлорго жанагы сен барып Кыргызстандын жаранын колдосоң болот. Кандай болбосун алар жанагындай феминисттерби, же киши өлтүргөнбү, же өзү кичинекей наристени зорлуктаганбы, сен ошону барып мыйзам чегинде коргозоң болот деген документти алардын колуна кагазды ким берет? Кыргызстан береби? Же алар ошол чет мамлекеттен, Европадан алып келишеби? Ушул бардыгына кызык болуп жатат. Жок, аларга ким берет андай укукту? Алар жана регистрациядан өтөт да. МПО уюштургандан кийин. Анын уставной документтери дейт. Кыргызстанда ал, Ал Кыргызстан регистрация болот. Ошол документ ал Минюсттан регистрация өтөт. Мына ошол жерде эгер бул баягы омбудсмен болуп иштейт же тергөөчү болот деп жазылып турса, анда ошол боюнча. Эгер мыйзамга каршы келсе, аны чийип салыш керек да. Ал Минюсттан регистрация өтөт. Ар бири өзүнүн уставы бар. Бул коомдук бирикме болобу, коомдук фонд болобу, учреждение болобу, ассоциация болобу, ал ошол жер устав боюнча болуш керек. Артайын каттоодон өткөн, мындан келди бул НПОлорду бүгүнкү күндө ошол коомчулукта бүдөм болсат, булар ким берет буларга уруксатты ушинтип биздин салт санааны бузган адамдарды коргоого деп. Сиз жалпак тил менен айтканда бул НПОлорду, бейөкмөт уюмдарды, ошол жарандарды коргоо үчүн биздин Кыргызстан өзү Минюсттан өткөрүп, ошолор уруксат берет экен аларга. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы Кыргызстан эл аралык документтерге кол койду да, ошолду уруксат берет. Ошол негизи. Эл аралык документ. Анан мыйзам. Эгер биздин мыйзамда бул жок болсо, анда аларды сот аркылуу тыюу салганга болот. Эгер мыйзам бузулуп атса да, эл аралык мыйзамдарды биз баягы кабыл алып макул болгону менен, бирок анын баягы жоболоруна жооп бербей, тескери өзүнчө бир одоно кеткен бирдем болсо, ага да сот айтат, Кыргызстан кошулган, кол койгон, бүткүл дүйнөлүк декларация, эл аралык, жок дей албайсыз. Бирок алда бул жазылып турат, алда бул жок. Бирок сен моунтуп атасың деп, ага да болот. Тигил тарапты каршы чыккан тарапты деле ушинтип, Кыргызстан моунда кол койгон. Ошон үчүн сен тиге каршы чыга албайсың. Биз ошонун негизинде эметип атат. Текшердик, ал
НКОсу, уюму, фондусу бузган жок. Же бузса момуну бузуптур, биз чара колдондук, а бул жерден бузуптур деп эки тарапка тең жооп бериш керек. Бирдей жооп бериш керек. Маегизге чоң рахмат. Токон мырза, мына бүгүн бир топ коомчулукка бүдөмүк болуп жаткан нерселердин баардыгын ачык, мыйзам чегинде айтып бердиңиз. Эгер мүмкүн болсо мындан арыда жана сиз жогоруда айткандай бир жарандын укугу корголуп атабы, кандай жыйынтык чыгып атат, эгерде мүмкүн болсо, мүмкүн болушунча коомчулукка ачыгыраак айтып берип турсаңыз, анткени бүгүнкү күндө биздин мамлекет демократиялуу мамлекет, бардыгын ачык айткан мамлекет болуп, ошол жабылган нерселер эл душманы катары эсептелип калып атат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мындан арда кабарлашып туруңуз биз менен. Рахмат. Биздин сайтка кайрылыңыз, мага кайрылыңыз. Болгон маалыматты бөлүшүп, коомчулукка жеткиргенге биз даярбыз. Чоң рахмат.